Биз чоң окуялар менен майда адамдардын эпохасында жашап атабыз деп мындан бир кылым башта Бириккен Королевствонун премьер-министри, белгилүү саясатчы Уинстон Черчилль мырза айткан экен. Менимче бул сөз актуалдыгын жогото элек. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу белгилүү коомдук ишмер, саясатчы, парламенттин экс спикери болуп жүргөн Адахан Мадумаров мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Жогоруда айтылган Черчилль мырзанын сөзүн кандай карайсыз? Заман өткөн сайын майдаланып барат. Бул биздин ислам дининде акыр замандын белгилери деген бир белгиси катарында инсан майдаланат. Адамзат майдаланат. Муну бир жарым жыл башта Геншер келбедиби Москвага? Геншер бул Европадагы соңку саясатчылардын патриархы деп эсептелген да. Бул кезинде Германия Федеративдик Республикасынын тышкы иштер министри болду, жетекчиси болду мамлекеттин. Ошол киши 80ден өтүп 90га таяп калган мезгилдеринде Москвага келип Кремльде Путин менен жолугушуу учурунда Геншер айтты да, Черчилль менен Де Голль кеткенден кийин Европада чоң бир европалык деңгээлдеги саясатчы калган жок деп. Ага Путин эмне деди? Жылмайып туруп, сиз чоң ата патриарх катарында айтсаңыз жарашат, бирок мен алар менен иштешишим керек деп. Бул эмнеден белги берет? Бул улуу залкар инсандар улам-улам кетип олтуруп, майда азаматтар келет. Черчилльдин айтканында эч кандай калет жок. Мына биз деле ааламдашуу саясаты жүрүп атат. Ар бир мамлекет ааламдашуу ыргагында өзүнүн ордун тапканга аракет кылып атат. Жантал баштап атат. Мына соңку эле жолугушууларды караңыз, Пекиндеги болгон жолугушууларды. Кичине болобу, чоң болобу мамлекеттер мына жибек жолун курчоосун, поезд деп атпайбы? Жибек жолунун ошол жолго биз кирип калсак экен деген жантал баштап атат. Эмнеге? Себеп ошол жибек жолунун кайрадан калыбына келтирилгенде ошол жибек жолу өтүп калган мамлекеттерде тездетип экономикалык өсүү пайда болот. Бул чоң маселе. Жападан жалгыз кыргыздын ал жерде кабары жок да. Абдан зээнин кейит, ыйлай турган маселе. Эртең бүрсүгүн ошол жерден чоң кербен өтөт. 21 кылымдын 22 кылымдын кербени өтөт. А биз улут катары, мамлекет катары кербенин сыртында өтүп аткандарды карап, келгендерге кош келгиле, кеткендерге жакшы баргыла деп кое турган мамлекетке айланып калабыз. Эгер биз ошого аралашпасак, эмне үчүн аралашпай калдык? Мына сиз айткан Черчилльдин сөзү менен айтып атасыз, чоң окуялардын алдында ошол чоң окуяларга маани бере алчу, көрө алчу, келечекти байкай алчу кыргыз саясатчыларынын жоктугунун кесепети. Бүгүн эң керектүү маселе кыргыз саясатчыларына эмне? Ким премьер болот? Кимдин партиясынан губернатор болот? Тиги министр ким партиясы болот? Биздин партияга кайсы министрлик тиет? Бул баягы бир кичинекей бир көлчөктө өзлөрү менен өзлөрү биринин бетине бири баткак чачып отурган балдар да. Майда адамдар. Өтө майда. Өтө майда. Эгер ошолордун кемчилдигине мындай көрсөтүп койгон болсоң, өзүңдү карап ал деп туруп баткакты сенин да бетиңе чачат да. Мына ошондой заман. Бул сүрөттөмө кокусунан чыгып кетти. Бул ойдо жок сүрөттөмө, бирок бул сүрөттөмө менен сиздин ошол Черчилльдин айткан сөзүн келтиргениңизге бүгүнкү заманда мисал келтирип айтканга аракет кылдым. Бул чындыгында таң калыштуу айтылган сөз экен. Сиз азыр
тууралыгын далилдеп атасыз да. Бир сөздө Атакан мырза, саясат табиятынан эмне бул? Биз саясат деселе бирин бири сатмай, бирин бири караламай, бирин бири жамандамай, таарынмай деп түшүнүп калдык. Биздин кыргыз саясат. Жана сиз айткан майдалыктын кесепети баары. Адам майда болот да. Дагы бир залкарлардан бирөө айтканда, улуу инсандар идеяны талкуу кылат. Орто адамдар жагдайды талкуу кылат. А майда адамдар адамдарды талкуу кылат деп. Көрдүңүзбү? Туура. Адам канчалык майда болсо, ал ошол ушак менен жашайт. Бүгүн кыргыз журналистикасы да, кыргыз саясаты да, каалайсызбы кыргыз коому дагы абдан майдаланып кеткен. Муну кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт дегендей деградация. Аябагандай деградация, маргинализация, люмпенизация деп коет. Бул илимий жактан берилген баалар. А эмне үчүн ошондой болуп баратабыз? Сабатсыздык. Сабатсыздык, дагы бир жолу сабатсыздык. Мектептер бүгүнкү күндө баягы орто билимге ээ болгон азамат жигиттерди, кыздарды чыгара турган жайга эмес, статистика жайына айланып калды. Эмче болуп турат? Быйыл канча киши 1-класска барды, канча бала 11-классты бүттү. Бүттү. Болду ошол эле. А кандай билим алды? Билим деңгээли кандай? Биз башка өнүккөн мамлекеттерге эмес, коштон мамлекеттер менен эртең бүрсү күнү атаандаштык жарата алабызбы, жокпу? Биздин жаштардын аң сезими, алардын билим деңгээли, алардын алып аткан билим деңгээли менен эртең атаандаша алабы? Биз өксүк болуп келет атпайбызбы? Мына башка мамлекеттерди карап келсеңиздер, алардын жетекчилери Борбордук Азиянын чөлкөмүндө алып карасаңыздар, улуу инсандар болуп атпайбы? А биздикилер кокусунан келип калып атпайбы? Даярдыгы жок келип калып атпайбы? Эмне үчүн ушундай болуп атат? Коом майда. Сиз кандай ойлойсуз? Интеллигенция жөнүндө сөз кошуп кеттиңиз. Интеллигенция жөнүндө мен сизге чейин да бир биздин көрүнүктүү инсандарыбыздын бирөө менен сүйлөшкөнүмдө режиссер Болот Шамшиев агабыз менен сүйлөшкөндө ал киши мынтип айтты эле. Менимче 60-жылдар болуш керек дейт. Биз соңку эле ресторанына топтогонубузда ошол бир ресторандын бир чоң залына араң топтодук. Ошондо өзүм карап отуруп, бир Калашников автомат болсо, бир терсе Кыргызстандын интеллигенциясы жоголот экен дегендей ойду айтты да. Эми бул ал кишинин менимче туура эле ой болуш керек. Айтайын деген, биз мына 26 жыл азыр саясаттын өзөгүн түзгөн көпчүлүгү акчалуу олигархтар деп коебузбу, бизнесмендерби, алардын арасында албетте жана байпаксат жүрүп байыган, чыныгы менети менен байыган деп коелук адамдар да бар. Бирок көпчүлүгү ошол мурастан, Советтер Союзунан калган мурасты сатып, коммерция кылып байыгандар. Азыр бай болуп Кыргызстанды сактап калабыз деп кыйкырып атканы мен үчүн түшүнүксүз. Бирок саясаттын өзөгүн ошондой акчалуу адамдар түзүп турганда, азыркы мен интеллигентмин деген адамдар өзүн бир аз күнөөкөр сезеби? Себеби ким кепилдик берет? Өмүр бою турган, кечирип коесуз, оюмду бүтүрүп коеюн. Уктаса оюнда, түшүндө, турса оюнда жүргөн, кай жерден арзан алып кымбат сатам деген адам бүгүн президенттик эмес, деги эле саясатка келип туруп, мамлекетти да коммерцияга айлантканга, саясатты коммерцияга айлантпайт деп ким кепилдик берет? Кепилдик эмес, Кыргызстанда саясат ошондой болуп калды. Саясат соода болуп калды да. Саясат соода. Тилекке каршы мындан 6 жыл башта Кыргызстан ушундай жолго барат деп Мадумаров айтса, баары тепкилеп жатып калбадыбы? Эми 6 жыл өткөндөн кийин Мадумаров туура айткан экен деп кайра айтышып атпайбы? Бул соодагер. Азыр бүгүнкү күндөгү жогорку кеңеш бул биржа. Ачык эле биржа. Ал жерде соода жүрөт. Ана социалдык жактан коргоо министрлиги бошоду.
конкурс жарыялаган киши болушуп атат. Ал соода. Кайсы партияга беребиз? Кайсы фракцияга беребиз? Ал фракция бизге эмне кылып берет? Ал биздин кайсы тарабыбызды колдоп берет? Бул кызылдай соода. Болгондо да жүзү жоктук соода. Бул арсыз соода. Бул принциби жок соода. Бул жеке керт башынын кызыкчылыгы үчүн болгон соода. Эгерде ошол социалдык коргоо жагы боюнча министрди, же ички иштер министрин, же каржы министри мыкты, мына өзүңө окшоп сырттан окуп келген керемет дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртө турган азамат болгон болсо дагы ал жерге барбайт жумушка. Аны албайт. Себеп сен керектүү партиянын мүчөсү эмессиң. Бүгүнкү саясатчыларга, жогорку кеңеште өкмөттө отургандарга Кыргызстандын кереги жок. Өзлөрүнүн партиясы керек. А партиясында ким? Партиясында 7-8 киши. А эмне үчүн? Жана өзүңүз айтып отурган капчыктуу, чөнтөктүү, дөң, бардык тарабынан төп келишкен, каражаттары бар, бир гана нерсеси жетишпейт, билими жетишпейт. Карап көрүңүз. Билим барбы? Жок. Илим барбы? Жок. Калганын баары бар. Кайгыбыз ушунда. Бүгүн илимдүү адамдарды, сиз айтып аткан интеллигент кишилерди, бул коомдун артта калган бир катмары катарында мамиле жасашат. Эгерде сенин минип тээп жүргөн машинаң болбосо, жакшы бир баягы тойканаларда балаңа той өткөрө албасаң, сен киши эмессиң. Сен бизге аралашпа. Сен профессорсуңбу, академиксиңби, эл акынысыңбы, эл жазуучусуңбу? Жок, сенин ордуң тетиги жакта. Муну карасаң, бизге аралашып алганын деп, баягы майда, караңгы, башы бош, бирок чөнтөгү толо азаматтар сырттан күлүп турган заман. Бул кайгылуу заман. Бул өтө оор заман. Бул түшүнгөн кишиге келечегин өз колу менен кыркып аткан коом. Биздин келечек жок болот мындай жол менен барган болсо. Муну да жалгыз Мадумаров айтып аткан жери жок. Мен тарыхчы катарында айтам, тарыхта эчен коомдор бир формациядан экинчи формацияга өтүп атканда же муун алмашкан, же коомдун философиясы алмашкан. Бүгүнкү күндө бизде эмне алмашты? Бизде философия алмашты. Эң коркунучтуу жагдай. Улутту улут кылып турган, мамлекетти мамлекет кылып турган бул туруктуу философия. А бүгүн бизде философия алмашты. Эмне болуп алмашты? Мыкты адам ким? Бай. Кызың ким менен сүйлөшкөндү каалайсың? Бай. Жигитиң, өзүңдүн балаң кандай үйдөн келин алганды каалайсың? Бай. Адамгерчилик касиетине маани бербей калды. Атасы ким? Энеси ким? Кандай кишилер болгон? Айылдагылар жөнүндө кандай пикири бар? Жок. Кызыктырбайт. Жолугушалы бир ресторанга келет, машинасын карайт, атаң көрө дурус, жакшы, жарайт. Болду, ошол жетиштүү. Критерий ошол. Анан акырын билген киши менен барып, машина менен сырттан короосун карап, үйүн карап көрүп кетет. Ошол жетиштүү. А кишинин ички жан дүйнөсүн, анын жүрөгүн, анын ой толгоосун, анын дүйнө таануу сезимин, анын деңгээлин, анын бир сөз менен айтканда адамгерчилигин изилдебейт да. Байкайсызбы? Макулсузбу ушуга? Ошондуктан ошондуктан биздин коом дагы бүгүнкү күндө ошондой. Сыртынан карасаң жылтырайт. Журналисттерди карап отурган болсоң, айланайын, биз дүйнөдө биринчи орунда баратабыз, баары таң калып, тамшанып, ыйлап, бизге жете албай, артыбыздан кууп келатышат деп сайрагандарын көрөсүң. Бизде момундай эркиндик бар, тигинде эркиндик бар деп сени менен жөн эле талашат. Урушуп кеткенге чейин барат. Куттуу болсун. Ушул сөзүңүз деле улай. Биздин өкмөт башчыбыз дагы, аны колдоп артында турган партиясы дагы, анан кээ бир саясий ишмерлер дагы, сиз айткан журналисттер дагы кээде айтып келишет. Акыркы 6 жылда биздин экономикабыз экономикалык көрсөткүчүбүз 2,5%-тен 6%-ке чейин өсүш болуп, биз абдан дүркүрөп өсүп баратабыз. Алар кандай көз айнек
жардам менен көрүп атышат бул. Тилекке каршы мен ушул 97 жылдарында анда 32-33 жаштагы депутат элем. Мен Аскар Акаевичке бир жолу кайрылдым. Аскар Акаевич, ушул көз айнегиңизди чечип, башка көз менен карап көрүңүзчү. Сиз өзүңүздүн кичинекей дүйнөңүздү куруп алып, микромир деп айткам, ошол дүйнөңүздөн чыкпай эле баары ушундай болуп атса керек деп жаңылышып отурасыз. Аалам башка. Барып караңыз. Эртең балдарга кандай тамак жасап берем деген үй бүлө болуп кетти. Ал кездерде ошондой болгон. Ал кездерде нан да жетпей калган учур болгон. Анда да ишенген эмес. Анда да мени жектешкен. Анда да ошол КТР аркылуу эле уламдан улам эртеден кечке чейин согуп отурушкан. Бүгүн айтайын. Бүгүн эмне үчүн өзүн өзү өлтүргөн жаштар көбөйүп кетти? Эмне үчүн мектепке барбаган жаш балдар, кыздар көбөйүп кетти? Анын эсебин ким алып атат? Үйүңдө да кечинде короого чөжөлөрдү жыйнаганда санайсың го. Мышык алып кеткен жокпу, түлкү алып кеткен жокпу деп. Бизде элди санаган киши калбай калды да. Айыл өкмөтү билеби айылында канча киши бар экен? Жок. Биз дали болсо Россиянын стат комитетине караган болсок, бүгүнкү күндө Россияда Бишкек менен Ошту бүтүндөй Кыргызстанды бириктиргенге караганда көбүрөөк кыргызстандыктар иштейт деп кечээ чыкты. Туура. Бул туура сөз. Демек анда бизде мамлекетте ким калды? Ким бар мамлекетте бүгүн? Алардын ордун ким басып атат? Мына караңыз, азыр Чүй проспекти менен басып көрүңүзчү. Турусбеков көчөсү менен басып көрүңүзчү. Кимдерди гана көрбөй атабыз? Кыргыздан башканын баарын көрөсүң. Ашканаларга барып көрүңүз. Кимдерди көрүп атабыз? Эртең эмне болот бул мамлекет? Кайда барат бул мамлекет? Ким менен калат бул мамлекет? Баленин баары ушунда турат. Эмне үчүн жылдан жылга мына 11-жылдан бери болуп көрбөгөндөй дүркүрөп өсүп атабыз дейт. Эмне үчүн анда 11-жылдан бери дүркүрөп Кыргызстанды таштап кеткен кыргыздардын саны өсүп атат? 800 000 кишиге жетип калды бул расмий. Бул расмий. Расмий эмес. Бул тек гана Россия тараптын берген маалыматы. Каттоодон өткөн кыргыздар. Каттоодон өткөн. Расмий эмес. Жөн эле 3 айга, 4 айга, 5 айга барып иштеп келип аткандар, же болбосо каттоого турбай коюп, агасынын, эжесинин, инисинин үйүндө барып иштеп жүргөндөр канча? Туура. Биз ушул ачуу чындыкты айткан киши бүгүн жаман көрүнүп калбады. Эртең келечегибиз кандай болот деген суроону берип койсоң, ишиң болбосун деп атпайбы? Туура. Туура. Менимче ошол сиз айткан өзүнүн микро дүйнөсүнөн чыга албай аткан адамдардын көз карашы болуш керек, себеби Эми сол киши, Руслан кечирип коесуз, сол киши кантип айтуусу мүмкүн бүтүндөй Европа бизге тамшанып атат деп кантип айтат? бул эми анекдот болуп калды. Эми анекдот болгон менен кайгыбыз болуп атпайбы? Бул улуттун кайгысы болуп атпайбы? Албетте. Улуттун кайгысы. Анан ушул кошуна мамлекеттер бизден үлгү алып, бизден сабак алып, бизге жете албай атат деген сөздөр бул уят маселе да бул эми. Бул такыр жоопкерсиздик маселеси да бул. Ошондуктан баякы сөзүңүздүн башында айткан майдачыл саясат мына ушундай болуп калды, майдаланып кетти. Залкар инсандар бүгүнкү күндө жок. Карап көрүңүз, бүтүндөй улутка жалпы улуттук деңгээлдеги аксакал деген кишини таппай калдык. Туура. Коктук олоттун аксакалы бар. Ар бир партиянын аксакалы бар. Бул улуттун кайгысы. Бул улуттун келечегине чапкан каттуу балта. Мен ошон үчүн айткам, мына 10-жылкы кабыл алган конституциялар кыргыз мамлекетин туңгуюкка алып барат деп. Кечээ референдум менен кабыл алган конституциясы кыргыз мамлекетин бир отодо жокко чыгарат. Ошондо тепкилешти Мадумаровду 10-жыл, 11-жылы. 6 жыл өткөндөн кийин көрсө ар бир кадамына бомба коюлган экен деш, өзлөрү чыркырап чыгышты. Силерге бул мамлекет оюнчукпу? Бүгүн мындай ойноп турайын, эртең жакпай калса ыргытып жиберип башкасын алып ойнойм деген. Силерде жоопкерчилик барбы деп кайрылгым келет. СДПКсыбы, башкасыбы, коалициясыбы, кимиси болсо ошонусуна кыйкыргым келет. Оюнчукпу силерге мамлекет? Же бир баякындай бир тажрыйба өткөрө турган лабораториябы?
Кечээ 6 жылдан кийин дагы бир азамат кыйкырып атат. Коалициялык өкмөт өзүн өзү актабаганы белгилүү болду деп. Ошон үчүн 6 жыл жүрүшүң керек беле. Эрнест Хемингуэй эске түшөт. Англиядан чыгып келаткан жаш жазуучу аял өзүнүн бир чыгармасын жазып, Эрнест Хемингуэйге алып барыптыр да. Аксакал, дүйнөнү дүңгүрөткөн жазуучусуз, уруксат бериңиз, мен ушул чыгармамды таштайын сизге. Карап окуп пикириңизди жазып берсеңиз деп. 2 ай өтөт, кабар жок, жарым жыл өтөт, кабар жок, акырында өзү учуп келип кайра. Жолугуп, аксакал, мен сизге бир чыгарма таштадым эле. Десе, ооба дейт, эстедим дейт. Алып колуна карматат. Баягы жазуучу аял карап көрүп атат, биринчи барактан башкасын окуган эмес. Кандай десе жарабайт дейт. Бул чыгарма жарабайт дейт. Десе, аксакал, сизде уят барбы? Бир гана бетин карап турсуз, калганын окубай туруп кантип жарабайт деп айтасыз десе, Хемингуэй айтат. Мен күндө эртең менен туруп өзүм 2 жумуртка бышырам дейт. Мен жумуртканын аягына чейин жештин кажети жок, жумуртка састык экенин билишим үчүн дейт. Бир эле кашык салганымда билем дейт састык экенин. Ошол сыяктуу сенин чыгармаңдын биринчи барагынан түшүндүм, эч нерсеге жарабайт дейт. Ошол сыяктуу 10-жылы кабыл алгандагы конституцияны айткан. Бул конституция кыргыз мамлекетин туңгуюк калып барат. Мени тепкилегендер тирүү. Азыр да гүлдөп жүрүшөт. Эми айтып атат, көрсө бул конституция баленин баары ушунун ичинде экен деп. А мынол конституциясы, азыркы конституциясы бул мамлекетти биротоло жок кылат. Кудай сактасын ошону. Сиз айтып аткан азыркы сөздөрдө абдан чоң маани бар да. Менде бир ой жаралат да, суроо. Мен сиздин оюңузду билгим келип атат. Деги эле биз кыргыздар бир нерсени өзүбүз ойлоп таба алабызбы? Эмнеге сурап атам? Ошол сиз айтып аткан конституциядагы мен ойлоп жүрчүмүн, биз өзүбүз жаздык го деп. Көрсө бул биз акыркы 2010-жылкы Америкадан, ага чейинкини Франциядан алып келип жабыштырган экенбиз. Ооба. Эмне үчүн биздин коомубузга сиңип кетпегени? Ал биздин менталитетке туура эмес. Руслан мырза, сиз сыртта жүргөнсүз да, мен ушуну сессияда какшайт элем да. Бөтөн бирөөнүн кийимин алып келип кыргызга кийгизип койгон менен кыргыздын мурду көзү өзгөрбөйт. Кыргыздын жан дүйнөсү өзгөрбөйт. Аны кабыл албайт, аны сиңбейт ал. Ал жукпайт. Келгиле өзүбүздүн каада салт, өзүбүздүн макал лакап, кылымдарды карыткан керемет залкар сөздөр бар. Ошолорго таянып туруп, конституция кыргыздын жыты чыгып турсун деп айтсам, мени улутчул деп ушул кезге чейин тепкилеп жүрүп атпайбы? Эмне кылайын эми? Кайгың ушул экен да. Кайгың ушул. Токтогул да кезинде какшап жүрүп ушундай болуп өтүп кеткен, Айткылачы, кыргыздын кайсы залкары какшабай өттү? Разаков какшабай кеттиби? Же Жусуп Абдрахманов какшабай кеттиби? Касым Тыныстановду какшабай кеттиби? Кайсы кыргыздын залкары какшабай жыргап жашап өттү, айткылачы. Тарыхты карап көргүлөчү. Мына конституция деп атасыңар. Конституция бул аябагандай кереги тийип калган учурда мамлекетти жок кылууга жасалган аракеттерде күчтүү курал. А күндөлүк жашообузда конституциянын бир тиешеси жок. Ошон үчүн конституцияны жоготур деле биз билбей эле жашай бердик го. Жок экенин билбей эле жашадык го. Өкмөт өкмөттөй, жогорку кеңеш жогорку, эл элдей, баягы эле сепкен буудайы чыгып атты. Туура? Бактар гүлдөп атты, алма гүлдөп атты, конституциянын чатагы жок экен го. Көрсө кеп конституция демес экен, жоготуп жүргөн конституциясы менен жашадык го мамлекет. Анан кече өзгөртөбүз дегенде, алып келчи көрөйлү, эми кайсы жерин өзгөртөбүз десе, көрсө жок. Конституция жок экен. Жок экен го конституция. А эмне менен жашап жүрүштүрүндө? Бул күлкүлүү дагы. Бул кайгылуу дагы. Бул трагикомедия. Туура. Бул трагикомедия. Туура. Бир ой келет да дагы, Адакхан мырза. Негизи биз коомду кээде ойлойбуз, бузган жана нравалык көз карашы төмөн, жеңил ойлуу аялдарды биз сойку деп коебуз да. Аларды кээде коомду бузуп атат деп күч органдары же болбосо коом өзү тартипке чакырганга аракет кылат. Ал эми саясий сойкуларды кимдер чакырыш керек? Жакшы сөз, жакшы суроо. Эл чакырыш керек. Эл чакырыш керек. Эл ошолорго так ишеним артпай коюу керек.
эл алар менен аралашпай кою керек. Илгери айылда ушундай болчу. Киши ууру болсо, аны жакшылык жамандыкка, тиги Куран окуган, бата кылган жерге да чакырбай койчу. Элден чыгып калды деген сөз. Бөлүп койчу. Элден чыгып калды деген түшүнүк болчу. Ууру болсо, жалган сүйлөсө, жакшы эмес эл менен мамиле кылса, арак ичсе, койчу ошону деп койчу. Азыр айылдагы эң кадыр барктуулар ошол уурулар болуп атпайбы? Ошол ууру болуп атпайбы эң кадыр барктуусу? Эмнеге? Себеп тыйыны бар. Коом оодарылып калды да. Мен айтып аткан ушул кайгынын өзү ушунда туруп атпайбы? Биздин көмөчүбүз көөдө мындай болуп оодарылып, тескери болуп калды. Ошону оңдоп келгиле кайрадан ата баба кандай колдонуп келген болсо ошондой колдонолу десең, сен артта калган бир инсан катары көрүп атпайбы? Биз кайрылышыбыз керек. Биз кайталы. Баягы 11-жылы мен президентке чыкканда артка кайталы деп айтсам, баары чалкасынан кетпеди. Элдин баары алга жылып атса, бул эмне артка кайтабыз дейт. Артка кайтабыз дегенде мен ошол касиеттерибизге дедим. Биз ал касиеттерибизди өзүбүз менен кошо алып жүрмөйүн, улут катары жок болобуз. Биз мамлекет катары жок болуп кетебиз. Билесиңерби, биз 3,5 миллиондой кыргыз эмне үчүн мамлекет болуп, эмне үчүн улут болуп жүрөбүз? Биз касиетибиз өзүбүздүн, бизге гана таандык болгон касиеттерибиздин бар болгону үчүн. Эгер алга деп чуркай берген болсок, эртең тилибиз, тил кеткенден кийин дилиң, дилиң кеткенден кийин диниң, ошону менен баарын кетет. Бүгүн кийимибиз калдыбы? Жок. Каада салтыбыз калдыбы? Жок. Сырттан, нарындан, көлдөн, таластан, оштон, баткенден киши келсе, козу сойгон үй калдыбы? Жок. Ошол козуну жакшынакай кылып союп туруп, жиликтеп дасторконго коюп аткан ошол үйдүн ээсинин баласы барбы? Жок. Үйдүн ээсинин баласы ошол козуну алып келип, мону союп казанга сал десең, сасыйт деп туруп таштайт, качат. Сасык деп туруп качат. Ушул кыргызбы? Кече мен бир кайгы болгон жерге Куран окуттум. Куран окутуп барып, анан мага тийген тиги устуканды ошол айылдын аксакалына келиңиз, тиги небереңизби десе, мени деди, небереңизге берип коюңуз десем, ал аябай кубанып, сүйүнүп, аксакал небересин чакырып берип, албайт да, титиреп албайт. Кармайлана уят кылба кишини десе, учунан момундай кылып чымчып кармап алып кетип баратат. Чымчып кармап алып ар жака барып таштап коюп атат. Силер жегиле деп. Биз башта аксакалдардын колунан жулуп алчубуз да. Биз күтүп турчубуз да. Кайсыл аксакал кимге ыргытат деп. Дасторкондон томолонуп бир 5 метр, 6 метр томолонуп келсе, жолдон бараткан тосок алып, тиги аксакалдын устуканын мен, кешигин мен жедим деп сыймыктанчубуз да, сүйүнчүбүз. Ошо кишинин жашын берсин, ошо кишинин акылын берсин деп ырымдачубуз да. Бүгүн ошол койдун кайсы бир жилигин момундай кылып көтөрүп жүргөн кыргыз эртең кандай кыргыз болот? Ким болот эртең? Адахан мырза, мен тарыхчылар менен да көп сүйлөшкөнгө аракет кылам. Себеби биз азыркы абалыбызды билиш үчүн өткөн тарыхыбызды жакшыраак билгенибиз туура болот экен да. Кээ бир тарыхчылар айтат, биз кыргыздар 7-чи мамлекетибизди куруп атабыз деп. Анан эсептеп да беришти. Тиги Манас атабыздан, Атилла бабабыздан тартып бүгүнкү күнгө чейин 7-чи мамлекет. Эң кызыгы, ар бир мамлекет курганда титулдук нация болуп, улуттуу болуп, титулдук улут болуп, кандай абалда болбосун кыргыз болуп калат. Бул бир кудайдан колдоо тапкан эл сыяктуу болуп. Бирок өзүрүн, мамлекеттин өзүрүн көбүрөөк четтен, сырттан келген адамдар көрүп калат деп айтат. Бирок эми биз 7-чи мамлекет курган менен азыр глобалдашуу, сиз айтып аткан техникалык прогресс, экспансиялык жана жүрүштөр абдан кыйтыр ойлонулган. Илимдин деңгээлинде, билимдин деңгээлинде, диндин деңгээлинде, ар кандай проектлердин деңгээлинде бизге кирип атат. Биз эми азыр жоготсок 8-чи мамлекет курууга мүмкүнчүлүгүбүз болобу, анан ошону курганга кыргыз калабы, калбайбы, бул бүдөмүк. Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Эми бир ой. Сиз саясатчы катары акыркы убакта мына көбүрөөк президенттик шайлоо жөнүндө сөздөр көбүрөөк болуп атат.
Анан сиздин атыңыз да кээде аталып кетет. Мен көрүүчүлөр туура түшүнөт деп ойлойм, себеби жана бизде бир закондор бар экен. Шайлоого катышам деген талапкерлер менен шайлоо башталганга чейин бир өгөт иштери болбош керек деп. Мен ойлойм, бул өгөт иштер эмес, бул ой жүгүртүү гана. Эгерде сиз башкарган партия болобу же болбосо сизди колдогон адамдар сизди президент бол деп калса, сиз эмнеден баштайын деп турасыз, эгер болуп калсаңыз? Бул суроону көп берет. Мага да кызык болуп турат. Мен биринчи кезекте айтам, биринчи кезекте тартип. Тартип болгон жерде баары болот. Тартип болбогон жерде эч нерсе болбойт. Тартип болгон жерде иман болот. Иман болгон жерде калп сүйлөбөйт. Иман болгон жерде уурулук жок болот. Иман болгон жерде бөөдө бейкүнөө бирөөлөрдү жазалабайт. Иман болгон жерде кошунасына кара санатайлык жасабайт. Иман болгон жерде базарда калп бир нерселерди алдап сатылбайт. Иман болгон жерде бейбечара жаткан болсо, жардамга муктаж болсо, ошого жардам бербей өтүп басып кетпейт. Иман болбогон жерде мыйзамды Венециядан көчүрүп жазасыңбы, же болбосо Венецианский комиссиянын колдоосу менен алып келесиңби, же Американын мамлекеттик департаментинен алып келесиңби? Кайдан алып келсең дагы иман болбосо, анын бир тыйынга жарабайт. Иштебейт. Түшүнүктүү. Биринчи кезекте мен ушунан баштаар элем. Тартип, иман. Болду. Калган өзүнүн ордуна келет. Биз тилекке каршы кемиси сүйлөсө эле инвестиция дейт. Кемиси сүйлөсө экономика дейт. Алардын баары ким үчүн? Адам үчүн да. Адам кандай адам? Маселен, курал, мылтык жараттың да. Эмне үчүн жараттың ошону? Аны менен каракчылык кылсаң да болот. Аны менен мекенди коргосоң да болот. Кеп ошол курал кимдин колуна тиет? Каракчынын колуна тиеби? Же мекен коргоочунун колуна тиеби? Анан ошол куралды жасаган кишини барып сокуп коюш керек да. Сен ушундай курал жасап коюпсуң деп. Ал керек да. Ансыз болбойт. Кандай дейсиз? Туура. Же болбосо мына азыр жай мезгили аябай ысык болуп атат. Көлчөктөр, бассейндер бар. Ошол бассейнге бирөө чөгүп кеткен болсо, ошол бассейнди курган кишини барып токмоктогош керек да. Биз дайым бир бале болсо, эмне болду, качан болду, ким болду деп ошондон баштайбыз да. Жасаардын алдында бул эмне үчүн жасалып атат? Кимдин максаты үчүн? Эмне багытта жасалып атат деп биз башталып атканда карашыбыз керек. Ошол сыяктуу мына шайлоого барарда биздин биринчи кезекте коом өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Каттуу сезүү керек жоопкерчилигин. Кимди шайлайбыз? Мен эмес, жалгыз мен эмес. Мен дээрлик айтам. Өзүбүз бир эл катары, улут катары өзүбүз ой жүгүртүшүбүз керек да. Мен эмне үчүн шайлоого баратам? Же барбай койгон болсо, мен киммин, адаммынбы? Мен ушул мамлекетке керекменби? Ушул мамлекет меникиби? Меники болгон болсо, мен эмне үчүн шайлоого барбай, кайдыгер болуп курсагымды тырмап жатам деп адам уялышы керек. Мына ошондой саясий маданият деңгээл көтөрүлгөндө улутта бир жылыш болот. Ансыз жылбайбыз. Туура. Бул туура, абдан туура ой. Бир сөз бар. Ар бир үй бүлө бул мамлекет. Мамлекеттин кичинекей модели бул жеке үй бүлө деп. Эмне үчүн бизде өгөй атасы көбөйүп кеткен үй бүлөлөр көбөйүп кетти. Өгөй атасы бар үй бүлөлөр көбөйүп кетти. Менин суроомду сиз түшүндүңүз болуш керек. Эгерде биз кичинекей үй бүлөнү Мен түшүндүм. мамлекет катары Мен түшүндүм. Жана сиз айткан майда саясатчылардын кесепетинен да. Ар бир саясатчынын өкүл атасы бар да. Ар бир саясатчынын өкүл атасы бар. Ар бир мамлекет өзүнчө бир балдарды багып алган. Кыргызстанда бакма балдары. Ошол балдары аркылуу ал мамлекеттер өзлөрүнүн саясатын жүргүзөт. Анан майда коом, сөздүн башына кайра келип атабыз. Майда коом өз
киндигин өзү кесе албай ошол өгөй аталарды карап отурушат. Кимдин өгөй атасы күчтүүрөөк экен деп. Ошон үчүн кыргыздын тагдырын бөтөн жактан күтүп отурат, ошолор чечет деп. Мына ол кайгы. Бул улуттук кайгы. Экөөбүздүн сөзү өтө философиялык болуп кетти. Себеп теманы ушундай койгон экенсиз, майдалык жөнүндө. Майда коомго сиз айткан өгөй аталар көбөйөт. Убактылуу болуп. Эртең ал атасы кетип калган болсо, өгөй атасы өзүнүн маселесин бүтүрүп алып, анын ордун башка ата келип ээлей берет. Себеп майда коомго баары бир. Нанды ким берсе, чайды ким берсе ошол болду. Ата болуп кала берет. Ата болуп кала берет. Баягы мен силерге жаңы ата таап берем деген кинолор көбөйбөдү? Ошол сыяктуу бул саясатчылардын майдалыгынын кесепети. Өз алдынча өз эрки менен бир маселени чече билбей калгандыгынын кесепети. Күн карама болуп калгандыгынын кесепети. Бул алгачкы эгемендүүлүктү алгандагы жүргүзгөн 10 жылдагы саясаттын кесепетин бүгүн тартып атабыз. Күн карама саясаты. Бүгүнкү жүргүзүп аткан саясаттын кесепетин дагы 15 жылдан кийин тартат. Ал өтө коркунучтуу. Бүгүнкүгө караганда эсе коркунучтуураак болот. Анда өгөй ата деп жакшы айттыңыз сиз. Өгөй аталардын заманы келбейт анда. Анда кожоюндардын заманы келет. Өгөй ата кой эл көзүнө деп уялып кичине өз балага мамиле кылса дагы башкачараак бир мамиле кылса эл көзүнө, жок дегенде эл көзүнө аталык милдетти аткарып коелу дешкен бир сезимдер болот. А кожоюндар келгенде анда өтө чатак жагдай болот анда. Биз ошого баратабыз. Мен күрөшүмдү токтотпой аткандын кесепети дагы ошол коркунучтардан. Кайдыгер болуп отургум келе албагандан. Бул атуулук милдет. Атуулук да милдет экен, мусулмандык да милдет экен. Мусулмандык милдет экен, себеп ошондой коркунуч келатканын көрүп туруп, ошого каршы чыкпасам, мен мусулман, толук мусулман болушум күмөн болуп калат. Сиз дегеле баарыбызга жарык берген күн деле кара тактары менен күн да. Анан адамда да сөзсүз жана орусча айтканда слабый жактары болот. Кемчиликтери. Албетте мындай эл алдында жүрүп, чоң саясат менен алек кылам деген адамдын артында көп сөз сүйлөйт, көп сөз болот. Сиздин талуу жериңиз кайсыл жер? Душман айткандан көрө менимче өзүңүз айтканыңыз жакшы болуш керек. Талуу жер Ушак. Дагы бир жолу Ушак. Бир киши айтканда, кээде көчөгө чыгып сурагың келет дейт. Менин иштерим кандай болуп атат деп. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн кээде өзүңдүн ден соолугуң жөнүндө, өзүңдүн иштериң жөнүндө, өзүңдүн ой толгоуң жөнүндө көчөгө чыгып сурасаң жакшыраак айтып берет да. Мен эмне деп ойлоп атам депчи. Менин иштерим кандай жүрүп атат? Айрыкча бизде Кыргызстанда. Ой, анда тилекке каршы ушу баягы абдан жоопкерсиздик заманда бул. Жоопкерсиздик заман. Эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Эмне көп кез. Инооздук. Абдан бейбаштык туу чокусуна жеткен да. Абдан бейбаштык туу чокусуна жеткен. Кечээ бир телеканалда журналист менен сүйлөшүп атсам айтып атпайбы? Мен бир мамлекетте айтат, мен барсам мени чакырып алып сурайт дейт. Сурабай эмне кылыш керек? Сен баарын кыргыз дейсиңби сен? Оң жактан кирсе, сол жактан кирсе деле кире бер, айланайын, билгениңди жасай бер дегендей. Алар мамлекет. Алар сырттан келгениңди көрүп турган болсо чакырат. Кел, көрсөтчү. Кайсыл мамлекеттин атуулусуң? Эмне максатта келдиң? Канча күн болосуң бул жерде? Айланайын, үйүңө тууганың келсе дагы айтасың, кандай маселе менен келдиң? Чай ичип курсагын тойгозгондон кийин айтасың да, кандай маселе менен келдиң? Момдай. Канча күн болосуң? Жана Абдылда Иманкулов айткандай, кечээ келдим, эртең кетем дегенге чейин жеткиресиң го. Анан сен бөтөн мамлекетке барсаң, кантип сени сурабасың? Эмнеге келдиң деп сурайт да. Эл да алар. Ал кыргыз мамлекети эмес да, жайлуу. Каалаганын келип жайлап жатай бер дегендей. Ошол сыяктуу
өзүң гана билбейсиң, өзүң жөнүндө билбейсиң, калганын баарын билишет алар. Өзүң гана билбейсиң да. Бул баягы жоопкерсиздиги өтө гүлдөп кеткен жаман, начар коом. Экинчи жагынан кемчилик барбы дегенде, кемчилигим жок деп айтыштын өзү чоң кемчилик. Кемчилигим жок деп айтыштын өзү чоң күнөө. Пайгамбарлардан башка адамзаттын баарынын күнөөсү бар. Толтура күнөөлөрү бар. Ошон үчүн жаратканга жалынганыбызда билип билбей кылган күнөөлөрүмдү кечир деп жалындабыз. Мага белгисиз, өзүңө белгилүү болгон күнөөлөрүмдү кечир деп жалдырайбыз. Ар бир намаз окуганда ушинтип жалдырайбыз. Туура. Ошондуктан мага белгисиз, бирок жаратканга белгилүү болгон күнөөлөр, кемчиликтер, терс жактарым, терс мүнөздөрүм толтура болуш керек. Ага эми баасын эл берет. Экинчи жагынан бул баа убагында берилбейт. Кеткенден кийин берилет. Айрыкча бизде, Кыргызда. Кыргызда дайым кеткенден кийин берилет. Эки учурда жакшы сөз айтат да. Той берип дасторкондун үстүндө тост берсең айтат. Анан сени кепинге ороп коюп, акыретке узатып атканда ошондо айтат, коркпой. Мына караңыз, Россия биздин баарыбыздын башыбызды айландырып, Сталинди жамандап, Советтер Союзун жамандап, Союздун саясатын жамандап, тепкилеп эле жатып 20 жыл өттү. Бүгүн ойгонуп карап, аябай сонун бир көрсөтүү кетип баратат ОРТдан, Москвадан. Забытые вожди революции деген. Унутулган революция жетекчилери деген. Дзержинский жөнүндө, Фрунзе жөнүндө, Абакумов жөнүндө, Берия жөнүндө, Булганин жөнүндө, Жданов жөнүндө. Суктанып атпайбы, кандай керемет инсандар болгон деп. А эмне үчүн 20 жыл тепкиледик? Эмне үчүн тепкиледик анда аларды? Эмне үчүн Сталин десе титиреп калды? Азыр айтышып атпайбы? Мына Сталин эң улуу инсан болгон экен деп. Мамлекетчил, мамлекетти курган залкар инсан болгон экен деп бүгүн айтышып атат. А муну Сталин кезинде айткан. Өзүнүн китебинде жазып атат. Мен каза болгондо менин мүрзөмө ар кандай жуугундуларды, шыпырындыларды алып келип төгөт. Бирок тарыхтын улуу шамалы баарын учуруп ордоруна коет деп. Көрөгөчтүк эмеспи? Туура. Ошол сыяктуу биздин дагы бүгүн баягы артыкчылыгыбызды дагы, кемчилигибизди дагы айтаар мезгил келет. Кудай кааласа ошондой күндөр келет. Сиз кандай ойлойсуз? Биз кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн. Биздин экөөбүздүн, сиз экөөбүздүн сүйлөшүп аткан сөзүбүздү угуп туруп, буга чейин да кээде байкап калам. Ыйлактаганыңарды койбодуңар. Эмнеге жакшы жагын көрбөйсүңөр депчи. Абдан жакшы жагын көргөнгө аракет кылам мен. Кичине жылт этсе секирип сүйүнгүм келет. Бирок карап турсаң, медицина болобу, маданият болобу, адабият болобу, спорт, саясат өзүнөн өзү, бизнес, экономика, бардык жактан жанагы мусордун бетине, акыр-чикирдин бетине таза пейзаждын сүрөтүн тартып коюп, анан ушул биздин жер дегендей камера менен шамал болсо түшүп калып, анан акыр-чикирдин баары көрүнгөндө, биз ошондойдон качан арылабыз? Кандайдан? Орусча айтканда понттон качан арылабыз? Базарга барсаңыз, кээ бир баягы акыреттен коркпогон, элдин каргышынан коркпогон соодагерлер болот. Базарга барсаңыз, өрүк, бир чака өрүк, бир кабатына керемет эзилбеген жакшынакайларды үйүп жийип коет да. Реклама. Ошондой кылып коет. Анан башынан көрөсүң да, элдин баары эле бузуку деп ойлобойсуң да. Келиңиз, эже моунан же байке моуну тартып бериңиз дейсиң. Оодарат, көтөрүп кеттиң. Үйгө барсаң эле жарымынан Көгала. чирип калган. Ушундайлар да. Ошол сыяктуу эми баягы атка минерлерге каалагысы келет да, ошол бетинде эле турган 4 өрүктү айткыла дейт да, 5-6 өрүктү айткыла, астына түшпөгүлө деп атпайбы?
кантип түшпөйсүң? Сен кантип түшпөйсүң, көрүп туруп ошонун астында болбойт экен, муну жегени болбойт деп эскертип коюшуң керек го, сен адамдык парзың го. Мына жана 10-чу жылы, 11-чи жылы мен айткан сөздөрүмдүн баарын аябай жамандашып, тепкилешип жүрүп, мамлекеттин жетекчиси 25 жылдык чоң тойду айтпадыбы өзү? 6 жыл күтүштүн кажети бар беле? 6 жылдык мамлекеттин өмүрүн садакага чабыштын кажети бар беле? 6 жылдык адамдын өмүрүн садакага чабыштын кажети бар беле? Бул 6 жылдын ичинде эчен өмүрлөр кыйылып кетти. Эчен үмүттөр талкаланды. Эчен үй бүлөлөр бузулду. Эчен балдар жетим калды. Керек беле 6 жыл күтүштү? Кеп ушунда. Айткандар айта берсин, Руслан. Эмне деп ойлосо ошондой деп ойлосун. Эми бизди жаман көрүп калат экен деп биз ошондой баягы агынды, таштанды агып аткан арыкка секирип ошолор менен кошо агышыбыздын кажети жок. Ар бир адамдын өзүнүн багыты бар, тандап алган жолу бар. Аларга жага ошондой баткак, кете берсин агып. Биз таза сууну каалап атабыз. Албетте аларга жакпайт биздин талабыбыз. Ушунда деле жашай берсеңер болбойбу деп атат. Болбойт. Болбойт, себеби биз бир келебиз өмүргө. Бир келген өмүрдө адам деген касиетибиз менен жашап өткөнүбүз артык. Көпчүлүгүбүз Кудайга ишенебиз дегенибиз менен чын-чынына келгенде күнүмдүк турмушта биз акчага көбүрөөк сыйынып калган коомдо жашап атабыз да. Анан ушундай убакта жанагы азыр көп сөз болуп атпайбы, олигархтар келип башкарып атат, дегендей болуп атат, мындай болуп атат, шайлоодо ошолор жеңет дегендей сөздөр болуп атат. Ошондой адамдардын мүмкүнчүлүгү чоң болуп атат да, себеби акча үчүн, кара курсак үчүн ар бир адам көп нерсени жасаганга даяр да. Анан ошондой коомдун арасында сизди көп айтышат, сөзүнөн башка эч нерсеси жок деп. Тилинен чаң чыгат, бирок эч нерсеси жок деп. Сиз эмнеге ишенесиз? Ошол тил бул Кудайдын берген байлыгы. Тил бул Кудайдын берген байлыгы. Муну эч кандай акчага сатып ала албайсың. Бул жараткандан берген бир керемет нерсе. Бардык нерсе тил менен башталат. Оюңда болсо тилиңе чыгат. Оюңда болбосо тилиңе эч нерсе чыкпайт. Биринчиден, экинчиден, биздин элибиз аябай кылымга арткан, залкар, көрүнгөсү терең эл деп айтабыз го. Биздин элибиздин эң туу туткан макалдарынын бири кайсы? Өнөр алды кызыл тил. Өнөр алды кызыл тил. Канча өнөрүң болсо болсун, бирок баарынын алдында тил. Тил бул акыл. Тил бул билим. Тил бул илим. Тил бул ой жүгүртүү, философия. Анан чексиз байлыгым ушул менин. Баягы акчасы көп банктары бар, анан ресторандары бар, анан тигиниси завод, фабрикалары бар дегендер менин тилимди сатып ала албайт. Алардын байлыгы жетпейт. Ишенсеңиз, байлык жетпейт ага. Ошондуктан мен чексиз баймын. Биринчиси бул. Экинчиси, Черчилль менен баштадыңыз. Черчиллдин дагы акчасын сөз кылган жоксуз да. Туура. Сигарасын сөз кылган жоксуз да. Шляпасын сөз кылган жоксуз да. Же таягын сөз кылган жоксуз да. Черчиллдин эмнесин сөз кылдыңыз? Тилин. Минген машинасында да сөз кылган жок. Минген машинасында канча жолу премьер болду, кандай жеңиштерге жетишти, аскер министри болгон, деңиз министри болгон. Аларды айткан жоксуз да. Айткан сөз. Эмнени айткан сөзүн айттыңыз. Бул тил. Бул адамдын ой жүгүртүү кабилетинин деңгээли. Тил. Толстойду деле канча жыл жашады, кандай жашады, эмне болуп жашады деп айтпайсыңар да. Толстойдун эмнесин айтасыңар? Тилин. Эмне кылды? Жазып кетти. Айтматовдун деле банкын айтпайсыңар да. Туурабы? Айтматовдун самолетун же болбосо Айтматовдун үйүн, Айтматовдун пальтосун же таштап кеткен көйнөгүн айтпайсыңар. Эмнесин айтасыңар? Тилин. Туура. Айтматовдун тили деп окуйбуз. Демек бул эмне? Исхак Разаковдун жасаган иштерине
сейрек киши айтат. Бирок Исхак Разаковду алдына киши салбаган чечен деп айтат. Токтогулдун эмнеси калды? Тили калды. Тоголок Молдонун эмнеси калды? Тили калды. Жусуп Баласагындын эмнеси калды? Тили калды. Үйү калдыбы? Же минип жүргөн аты калдыбы? Эмнеси калды? Тили. Бул байлык. Чексиз байлык. Ошон үчүн бүгүн ресторандары бар, машиналары бар, банктары бар дагы кетет. Эч нерсеси калбайт. Мүмкүн керек болгон учурда тарыхчылар изилдеп Мадумаровдун тилин таап чыгат. А бул байлык болот. Экинчи маселе, коркунучтуу маселе, мына Дудук эки сөздүн башын бириктире албаган, өзүнүн пикирин билдире албаган. Кече Атамбаев абдан копол бир сөз айтып койду. Бир киши жөнүндө, ал өзүнүн жасаган ишинде айтып бере албайт деп. Мактана албайт дегендей. Мактана албайт эмес, жасаган ишинде айтып бере албайт дейт. Айтып бере албаган болсо, анда кимге тапшырабыз биз? Не деген залкар мамлекеттердин жетекчилери менен жолугушуулар болот? Ал жолугушууларда эмне, футбол ойнойсуңбу? Же карта ойнойсуңбу? Же акчаң жөнүндө сүйлөшөсүңбү? Тил. Тил менен сүйлөшөсүң. Тил менен түшүндүрөсүң. Тил менен мамлекетиңди тааныштырасың. Бардык нерсе тил. Орустардын чоң чыгармасы бар, слово о полку Игоревой деген. Ошол башталат. Вначале было слово деп. Бардык нерсенин башаты сөз деп. Сөздү берметтей кылып тизип сүйлөштүн өзү бул чоң байлык. Асылгандар асыла берсин. Эгер Мадумаровдун тилинен чаң чыгып атса, ошол чаң бирөөнүн көзүнө барып кирип атабы? Же бирөөнүн бетине барып шыбалып калып атабы? Эмне болуп атат? Чүчкүртүп аткандыр да. Эмне зыяны тийип атат? Эмне зыяны? Аллергиясы бар экен чаңга. Ошондуктан бул менин сыймыгым. Бул керемет. Мына кыргыз тили, кыргыз ушул тарыхын сүрөттөп, жазма тарыхы жок, Оозеки тарыхы бар. Кыргызда. Оозеки тарыхын кийин жазмага түшүрдү. Эгерде ошол кызыл тил болбосо, манасын кайдан келмек? Залкар эпостор кайдан жаралмак? Баарын ошону аздектеп, жоготпой сактап келгендиги үчүн кайрылып келди ошол баалуулуктар. Туура. Ошондуктан сыймыктанышыбыз керек. Туура. Сөзүңүздө калет жок, себеби кагазга жазылган нерсени өрттөп салса болот да, бирок айтылбайкан тил менен айтылган сөз жок болбойт деп. Анын үстүнө биз кыргыз эли абдан сөздү кастарлаган элбиз. Баракелде, сөздүн баркын билген, баасын билген, бир ишарат менен гана көп нерсени түшүндүргөн да. Эң кейиштүүсү ошол сөздүн баркы жок болуп баратканы. Бүгүнкү күндө жана сиз айтып аткан саясий сойкулар кайдан пайда болуп атат? Ошо сөздүн баркын билбегенден болуп атат. Туура. Илгери биздин ата бабаларыбыз айткан, жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлгөн артык деп. Биринчи жигиттин сөзү өлөт, андан кийин өзү өлөт деп. Карап көргүлө, баалуулуктарды карап салыштырып көргүлө. Баягы байлыгы жоголгон эр жигит өлөт деп айткан эмес. Аты өлсө өлөт деп айткан эмес. Үйү күйүп кетсе өлөт деп айткан эмес. Сөзү өлсө өзү өлөт деген. Туура. Караңыз. Эми алар башкачасынан айтат. Эми көрсөк окуй, бул сөз деген керемет байлык турбайбы? Биз билбей эле ал кишини бай деп айтып жүргөн турбайбызбы? Эми башка жагынан алат алар. Эми дилинде, дээринде жок болсо, ашып барса бирөөнүн айткан сөзүн кайталайттыр, эми болуп турган сөз. Эми бирөөнүн сөзүн атын кайталап жүргөн кишилер маскара болуп атканын деле көрүп атабыз. Андай да болуп кетти окшойт. Бирөөнүн айткан сөзүн өзүнүн атынан айтты кылып, бирөөнүн оюн, бирөөнүн пикирин. Мен жанакы төрага болуп турганда министрлерди эмне үчүн кууп чыгат элем трибунадан? Кирип эле, уважаемые депутаты, дорогие коллеги деп баштаганда айтат элем да, айланайын, улуу Манастын тилин эстеп кой дагы, өзүңдүн мамлекеттик тилиңде баштачы десем, мага кайрылып туруп айтат эле. Кечирип коесуз, доклад орусча даярдалып калыптыр деп. Анан мен суроо берем. Даярдалып калыптыр. Ким даярдады?
Ким даярдады? Жардамчың даярдадыбы? Анда жардамчыңды чыгаралы дагы ошол айтсын. Сен бирөөнүн пикирин окуп берип атпайсыңбы? Өзүңдүн жан дүйнөңдө, көкүрөгүңдө эмне бар, ошону айтчы. Сен кандай көрүп атасың бул маселени, кантип чечесиң? Сен бирөөнүн оюн окуба. Петр биринчи айткан да, император болгондо. Бүгүндөн баштап кагаз окуганга тыюу салам. Ар бир кишинин келеси болугу көрүнсүн деп. Колунан кагазды алып койсо эле келеси болуп калып атпайбы? Туура. Ошол сыяктуу кагазы жок. Пикириңди айт. Жүрөктөн чыккан. Анан жанакы талапкер болом деген депутаты болобу, президенти болобу, мен ишенимдүү кишим деп 4-5 кишини ээрчитип калат. Анан ошолор сайрап сүйлөп берет. Өзүңчү. Өзүң эмне дейсиң? Же ошол 4 киши иштейби? Сенин пикириң барбы бир нерсе, оюң барбы? Оюңда бирдеме болсо тилиңе чыгат. Эч нерсе жок болсо эмне чыгат тилиңе, айтчы. Туура. Сөздүн азабында тартып атабыз го дейм. Туура эмес айтылган сөз мамлекет. Сөздүн азабын тарткан рахат. Сөздүн азабын тарткан. Жок, мындай эл башкалары туура сөз сүйлөсө, элге туура да. Азабын тарткан рахат. Эгерде ошол сөз экендигин билсе, жанакы сөз менен келжирек кепти аралаштырбаш керек. Адам келжиреп бир нерсени сүйлөп койсо, анын азабын өзү да тартат, бүтүндөй мамлекет да тартат. Туура. Келжиреп сүйлөп койсо, анын азабын бүтүндөй айылы тартат. Тууган уругу тартат. Керекпи, Кыргызда илгертен ушундай болуп келген, кепке сынган, кепке жыгылган эр азамат, жигит бүтүндөй уруусун, бүтүндөй улутун Келечегин жыгыткан. урпагында. Мен ошол жерде кепке кемтик деген сөз бар. Туура. Кепке кемтик болуп калдык деген сөз бул жаңылып сүйлөп алгандык. Же сөздүн нугун билбей сүйлөп алгандык. Туура. Ошондуктан бул кеп деген бул өтө чоң маселе, бул оор маселе, бул саясатыңдан дагы оор маселе. Саясатта ал жака бул жака буйтап кетсең болот. Бирок кептен буйтаганыңда бүттүң. Сен киши катары жоксуң. Ошон үчүн жана сиз айткан өтө маанилүү сөз болуп атат. Мен сизди мактагым келбейт. Койгон темаңызды айтып атам. Саясий сойкулар деп атпайсызбы, кайдан чыгат деп. Ошол кепке кемтик болбойн деген коркунуч сезими жоктор ошондой саясий сойкулга барат. Бүгүн бул бутакта отуруп сайрай берет, эртең башка бутакка барып сайрап коет, 3 күндөн кийин башка бир бутакка конуп алып сайрай берет. Аларга айырмасы жок. Биз да көрүп атабыз да. Мына Акаев, Бакиев, Отунбаев, Атамбаев 4 башка киши. 4-өнүн философиясы башка. Баалуулуктары башка. Бирок 4-өнү тең бирдей жаккан азаматтар жүрөт да бүгүнчү. Карап Таң калыштуу. Таң калыштуу, 4-өн кайнасаң каны кошулбайт. Бирок 4-өнү тең жагып. 4-өнү тең жагып. 4-өнү тең иштеген адамдар. Өтө баалуу инсан болуп, керектүү инсан болуп. Мен өткөндөгү бир интервьюмда айттым эле. Баягы орусча айттым эле, кене. Аларга баары бир кайсыл денеге жармашса. Кандай кан ичкени? Кандай кан ичкени баары бир. Ал доңуздун канын деле иче берет. Жылкынын канын деле иче берет. Оорлук кан. Жап-жаш конандын, кулундун деле канын иче берет. Оорукчан онтоп жаткан, оорукчан малдын деле канын иче берет. Аларга баары бир. Убагында гана жармашып алыш керек. Жармашып алыш керек. Алардын бар экени жок экени көбүнчө көзгө көрүнбөйт. Туура. Мына ошол Акаевдин денесин соруп келди. Кийин Бакиевдин денесин сорушту. Кийин Отунбаеванын денесине жармашты. Азыр Атамбаевдин денесинде. Бирок акырын кээде башын көтөрүп карап коет. Бул кетүүчү. Кийин секирикти кайсы денеге жасашыбыз керек деп алар алдын ала эч нерсе дей албасын, акылдуу, эстүү, көрөгөч. Бүгүн акырын байкалбастан, түнү менен көрүнбөстөн өтүп, келечекте ким болушу мүмкүн деп ошолорго барып жармашып алат. Жашоо рахат аларга. Жана аларда сиз айтып аткан экөөбүз сөз кылып аткан аларда тил жок. Алар дудук. Аларда курсак бар. Курсак бар, дудук. Бирдемени сурасаң дагы эки жакты карап туруп, коркуп туруп, ооба деген сөздү айткандан коркот. Жазылып калбасын да. Же жанындагы киши угуп калбасын. Туура. Алардын жашоосу рахат эмес. Алардын жашоосу зындандагы жашоо. Себеп жүрөк эркин эмес аларда. Муну түшүнгөндө
заман башка болмок. Эми биз сөзүбүздүн башында жанагы кызыктуу адам, билимдүү адам менен сүйлөшсөң убакыттын кандай өткөнүн билинбейт деп коет, бул туура сөз. Сиз менен баштаганыбыз азыр эле баштагандай болдук, бирок билинбей 1 саат өтүп кетти окшойт. Менимче биз кандай үмүттө, кай жерде, кайсыл убакта канчанчы жолу сүйлөшпөлүк ушундай эле кызыктуу маек болот деп ойлойм. Сиз менен дагы сүйлөшөбүз деген тилек менен Буюрса. бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктасак, себеби алдыда дагы айтылчу көп сөз бар, ар бир сөздүн убагында айтылганы менимче жакшы болот. Кудай кааласа. Буюрса, ошол күндөрдү баарыбызга элибиз менен бирге насип кылсын. Убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Рахмат.